Assalamu alaikum urmatlı bizden kanalın görermandары. Sizler menen biz bugün sarf sabaqtarыбызды ulayбыз. Sizler menen bugün 15-nji sabaqta öte turgan temabız bul. Tasriful fe'lul mudari'. Fe'l mudari'nin sarftoğı. Biroq anın mabniul lil majhul bolgonun. Bilesizler, fe'l mudari'ni biz uçur kelerçak etiş dep ataybыз. Uçur kelerçak etişi dep ataybız. Hem bunu atkaruuçusu belgilүү bolot, anан atkaruuçusu belgisiz bolot. Atkaruuçusu belgilүү bolgon кезде mabniul lil ma'lum dep ataybыз. Lil ma'lum dep ataybız. Al эми atkaruuçusu belgisiz bolgon кезде ne? Mabniul lil majhul dep ataybыз. Эми бүгүн сиздер менен мына ушул mabniul lil majhulун өтөбүз. Өткөнкү сабакта 14-сабакта сиздер менен mabniul lil ma'lum atkaruuçusu belgilүү болгон fe'l mudarинин sarftalышын өткөнбүз. Бүгүн эми mabniul lil majhulун өтөбүз. Өткөн сабакта деле өткөнбүз. Mudariyat тамалары 4. Алар анайту тамалары дегенбиz. Ушул тамалар fe'l mudarинин алдына не болуп келет? Сөз баштап келет. Эми бунун жасалышы кандай? Айтайлы, мынакей биз өткөн сабакта дагы бир кайталоо кылып, биз өткөнчө этиштен жасайбыз дегенбиз. Айтайлы, мисалы үчүн мынакей насара деген сөз турат. Биз буну жасаш үчүн алдына ушул анайту тамаларын бирөөсүн алып келебиз дегенбиз. Мисалы үчүн яны алып келдик. Фатхалуу я келет. Бул кайсы учурда? Mabniul lil ma'lum болгон учурда, аткаруучусу белгилүү болгон учурда фатхалуу я келет. Андан кийинки тамга сукундуу болот. Андан кийинки тамга ошол бабына жараша, кайсы бапта турат, ошого жараша аракетин алат, айын барабары. Анан лам барабары болсо, янсуруу болуп не болот? Аракеттери коюлат деп өткөн сабакта өткөнбүз. Эми бул mabniul lil ma'lum аткаруучусу белгилүү болгон учурда, аткаруучусу белгисиз болгон учурда кандай болот десе, анын жасалыш жолу мындай болот. Биринчи тамгасын мына яны даммалуу я кылабыз. Анан айын барабарын фатха кылабыз. Ошондо не болуп калат? Юнсару болуп калат. Юнсару. Юнсару. Көрдүңүздөр, юнсару болуп калат. Ошондо бул аткаруучусу белгисиз болуп калат. Янсуру бул жардам берип жатат десе, ал эми юнсару жардам берилип жатат деп которулуп калат. Эми дагы бир кайталоо кылып коебуз. Эмне үчүн биз өткөн чак этиште fe'l madинин majhulунда деле биз өткөнбүз. Majhul таразаны. Эмне үчүн majhul кылынат дегенде, биринчиси эмне? Аткаруучусу белгисиз, билбейбиз ким аткарганын ошол этиш. Этишти ким аткарганын билбейбиз. Экинчиси айткыбыз келбей жатат. Жөн эле аткаруучусун ким экендигин айткыбыз келбей жатат. Ошондуктан не? Ушундай таразаны колдонуп коебуз. Мына бул жерде деле жасалуу жолдору бар. Буларды көрсөңүздөр болот. Эми бунун таразасы мынакей юфалу таразасы болот дедик. Юнсару мынакей. Өткөн чактыкын билесиздер, фуила болот да таразасы. Majhul таразасы фуила болот. Ал эми мудари таразасы кандай болот экен? Юфалу болот экен. Ушул таразага салып биз өткөн учур келечактын несин majhul формасын жасайт экенбиз. Эми буну таблицадан бир сыйра жакталышын карап чыгабыз. Huwa yunsarу болсо ага жардам берилет болот. Yunsarani ал экөөсүнө жардам берилет. Нол жердеги алифил иснейн бул не? Найб фаил болуп калат, а? Бул majhul этиш болгондуктан бул фаил эмес, найб фаил болуп калат. Биз өткөн сабакта mabni lil ma'lum болгон кезде, аткаруучусу белгилүү болгон кезде буну не фаил деп айтканбыз. А бирок бул жерде не болуп калат? Majhulда найб фаил болуп калат. Аны кийин грамматика темаларында аябай талкуулайбыз. Hum yunsaruna болот. Аларга жардам берилип жатат. Хия тунсару ага жардам берилип жатат, женский род. Ал экөөнө жардам берилип жатат. Хума тунсарани. Анан не? Хунна юнсарна аларга жардам берилип жатат. Не? Учурчак женский род. Анта тунсару сага жардам берилет. Антума тунсарани сен экөөңө жардам берилет. Антум тунсаруна
Силерге жардам берилип жатат же жардам берилет. Анти тунсорина, сага жардам берилет, женский род. Антума тунсорайна, сага сен экөөңө жардам берилет, женский род. Антунна тунсорна, силерге жардам берилет, женский род. Ана унсору, мага жардам берилет. Нахну нунсору, бизге жардам берилет. Мына ушундай жакталат. Эми биз буну мына көнүгүүлөр менен машыксак болот. Төмөндө мынакей көнүгүүлөр турат. Мынакей дараса деген этиш. Дараса деген этишти практика кылып көрөйлү. Дараса. Билесиздер, бул өткөн чакта буну мажухну кыла турган болсок, фуила таразасына салабыз, ошондо дуриса болуп калат. Дараса окуду болсо, дуриса окулду болуп калат. Эми айтайлы, сабак окулат дей турган болсок, не? Ад-дарсу юдрасу болуп калат да. Юдрасу. Ядрусу болсо аткаруучусу белгилүү, юдрасу болсо не? Аткаруучусу белгисиз. Сабак окулат. Мисалы үчүн хажабаныкы юхжабу. Юхжабу. Не болот? Тосулат. Юхжабу тосулат. Юктабу мисалы үчүн. Катаба. Юктабу. Яктубу болсо жазат. Юктабу болсо не болот экен? Жазылат. Юктабу болсо жазылат болуп калат. Мына ушундай жасалат мабни, мажхул. Өзүңүздөр деле не? Ушул көнүгүүдө тапшырмада келген этиштерди бул жактарга салып, маанилерин өзгөртүп машыксаңыздар болот. Аллахым берекесин берген болсун.